Кылымдар бою чөптөр дарылык касиети менен белгилүү. Балким биз баарыбыз уккан жана жолуккан салттуу медицинанын эң популярдуу бөлүгү бул чөп дары. Археологиялык табылгалар дары чөптөрдү колдонуу болжол менен 60 000 жыл мурун башталганын көрсөтүп турат. Өсүмдүктөр адамзат тарыхынын көпчүлүк бөлүгүндө дарылоонун негизи болуп келген. Жана мындай кадимки медицина Иранда ушул күнгө чейин кеңири колдонулуп келет. Ирандын салттуу медицинасында фитотерапиянын чөйрөсү кээде козу карындарды жана ары азыктарын, ошондой эле минералдарды, кабыктарды жана ал тургай жаныбарлардын айрым бөлүктөрүн камтыган. Ирандык салттуу медицина жөнүндө сөз болгондо, чөптөр жана алардын дарылык касиеттери өзгөчө мааниге ээ жана дал ушул чөп дарыгери эмне кылышы керек, кайсы чөптөр оорунун тигил же бул түрүн дарылай аларын билүүсү шарт. Голап чөп дистилляттары гүл суулары жана эфир майлары деп аталат. Өсүмдүктөрдү же чөптөрдү буу менен дистилляциялоо жолу менен жасалат. Роза суусу жана апельсин түстүү гүл суусу эң популярдуу жана апрель айында Иранга барсаңыз, бул процессти жакындан көрө аласыз. Дары өсүмдүктөрүнө байланыштуу эң маанилүү суроо аларды кантип колдонуу керек. Аларды колдонуунун 3-4 жолу бар. Эфир суулары, эфир майынын экстракттары жана чөптөрдүн тундурмалары илгертен бери колдонулуп келген жана бүгүнкү күндө да чөп таблеткалары кеңири таралган. Ирандык салттуу медицина бул жеке айырмачылыктарга жана аныктоочу факторго негизделген бирдиктүү медицина. Ар бир адамдын физикалык же психикалык өзгөчөлүктөрүн аныктоочу белгилүү бир мизаж бар. Мындан тышкары Ирандын салттуу медицинасы грек дарыгери Гиппократтын окууларына негизделген 4 негизги зат болгон 4 гумор түшүнүгүнө негизделген жана кийинчерээк Авиценна тарабынан татаал медициналык тутумга айланган. Эгерде биз чындап бактылуу жашоону кааласак, анда биз курчап турган дүйнө менен гармонияда болушубуз керек. Кадимки медицина бизге сергек жашоону жана ден соолугубуздагы көйгөйлөрдү жеңүү үчүн жаратылыш мыйзамдарын кантип колдонууну үйрөтөт. Дары дармектер алынган 3 негизги булак бар. Өсүмдүктөр, сабактар, жалбырактар, гүлдөр, жемиштер, уруктар же нектарлар. Ошондой эле дарылык касиетке ээ айрым минералдар бар. Буга туздар, ал тургай баалуу жана жарым асыл таштар кирет. Мисалы, деңиз суусу жана ысык булактар дарылоочу деп эсептелет. نمک شروع میشه تا انواع سنگ‌های قیمتی و زینتی، اینها همه داروهای معدنی هستند. Кылымдар бою минералдык суу ичүү жана минералдык булактарга жуунуу ден соолукка оң таасирин тийгизет деп ойлошкон. Эгер сиз минералдык булак курортторун издегендердин арасында болсоңуз, мен сизге Иран эң сонун тандоо экендигин айтышым керек. Ирандын салттуу медицинасынын түркүктөрүнүн бири хижамат деп айтсам аша чапкан жокмун. Англисче купинг терапиясы деп аталат. Мен сизге көбүрөөк маалымат берүү үчүн атайын клиникага келдим. Бул жерде көрүнүп тургандай купинг терапиясы теринин бир бөлүгүн банка менен сордуруу. Купинг терапиясынын түрлөрүн 4 түрдүү ыкманы колдонуу менен классификациялоого болот. Анын ичинде кургак, нымдуу массаж жана эпидемиялык купинг терапиясы. Ошондой эле сору ыкмасы менен байланышкан дагы бир классификация бар. Ага төмөнкүлөр кирет. От, кол жана электр банка терапиясы. Муну квалификациялуу адистер жасаарын унутпаңыз. Андыктан эч качан үйдө жасаганга аракет кылбаңыз.
به سنتی چگونگی پیدایش بیماری رو اینجوری تعریف میکنه. Ирандын салттуу медицинасына ылайык оорулар 4 негизги заттардын балансы бузулганда пайда болот. Сары өт жана кара өт, кан жана какырык. این 4 ماده Ирандын салттуу медицинасында жуунуу комплекстүү процесс болгон. Алда дарылык касиетке ээ болгон. Ароматерапия жана массаж күнүмдүк жашоонун ажырагыс бөлүгү болгон жана бул Ирандагы мончолордун өзгөчө жана кайталангыс архитектурасынын себеби. Учурда музейге айланган Исфахандагы Али Голи ага мончосу бардык процедуралар жөнүндө түшүнүк алууга мүмкүнчүлүк берген сонун мисал. Ваннага түшүү процесси саунага окшош. Ал ысык кургак абанын тынымсыз агымы менен жылытылган бөлмөдө эс алуудан башталат. Денени толук жууп, массаж жасагандан кийин жуунуучулар эс алуу үчүн муздатуучу бөлмөгө чыгарылат. این پیچ و خم‌ها ضمن اینکه Кирүү жана чыгуу коридорлору купуялуулукту гана камсыз кылбастан температураны жана нымдуулукту акырындык менен жогорулатууга же төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. Салттуу мончонун архитектурасы салттуу медицинанын сунуштарын жана этикалык нормаларды эске алуу менен айырмаланат. Кадимки мончо бири-бири менен байланышкан 3 негизги бөлмөдөн турат. Ысык бөлмө, жылуу бөлмө жана муздак суу бассейни бар салкын бөлмө. Мунун баары тазалыкка өзгөчө маани берген мусулмандардын үрп адаттарына ылайык.